Убакта жумушумдан азыраак болуп, анан жолдошум да иштебей үйдө болчу. Как раз кредитибиз да келип калды. Чогуу иштеген бир келин айтып калды, ушундай соммо бар, бат эле берет деп. Ошондон алгам, 10 миң алдым. Апрелдин 27-28 алгам. Азыр 19.900 бирдеке деп келип атат да, 9 почти 20 миң. Биринчи продление кылдым. Анткени как раз кызым да ооруп калды. Кызымдан кийин ошентип иштеп атып ашпай атты да төлөгөнчү. Ошондо мен продление кылып аттым. Андан кийин өзүм ооруп больницага жатып операция болуп калдым. Ушундай операция болдум десем, продление кылыңыз деди. Анан ушинтип продление кылып аттым бир айдан. Биринчи бир жумага 1600 төлөп аттым. Андан кийин бир айга болсо 2700. Жумасына көп эле жолу узарткам да, бир айлыктан 2 жолу узарттым. Азыр төлөй албайм, анткени мен өзүм иштейликмин да. Үйдөн тигем, мен аз-аздан алам, анткени көп отурганы болбойт деди азырчы мага. Ошон үчүн аз-аздан үйдөн тигем. Жолдошум болсо башка жакта иштеп атат да, жатып иштейт, келбейт. Ошон үчүн мен азыр шартым жок болуп атат да төлөгөнгө. Основной мен алган суммамды төлөп берем. Эси мага бөлүп берип же неме кылып берсечи, шарт түзүп берсе, анткени карыз да. Аны төлөп берет, мага ошо процентин азайтып берсе, анткени 20 миң мен үчүн аябай эле чоң акча. Ошо чалып коркутуп атышты да, аябай эле коркутуп атышты. Акырында чалды мага, эже бүгүн төлөбөсөңүз эртең туугандарыңызга чалабыз деди. Мен корктум аябай, анткени мен жолдошум, туугандарым да билбейт. Андан кийин жолдошум билбейт ал убакта. Мен айткан эмесмин, анан ошодон эле коркуп айта албай атам. Ал да бир айда бир келет да иштейт. Бирөөнүн үйүн салып, ошол жакта иштейт. Келгенде да айта албай кетип калат, ошондон айта албай атам. Коркутам, айтсам да ажырашып кетебизби, эмне болот деп. Билип калса ажырашып эле кетебиз окшойт. Билбейм, эми чатак болобу, бирдеке болот да эми. Конечно, күнөөлүүмүн, айтпай алдым. Башында ошо коркутуп чалып атышты. Андан кийин уже бир жума болду, чалышат. Мен түшүндүрөм, чоң кыз, мен ушундай, эми өзүм шартымды түшүндүрдүм да. Түшүндүрүп, азыр шартым жок болуп атат десем, макул эже, акчаңыз болгондо төлөп коюңуз, проценти менен полный төлөңүз деп атат да бирок. Мындай, мен сурадым, башында продление кылып атканда сурадым да, продление кылып ортосунан мындай 500 сом, 300 сом, 1000 сом төлөсөм азаябы десем, жок, андай болбойт деди, азайбайт деди. Ошо процентин кыскартпайбыз деп атышат, күндөн күнгө өсө берет деди. Ошо мага убакыт берип, ошо алган 10 миңимди төлөп, бөлүп төлөсөм, бирок проценти жок. Процентин аябай көп кошуп атышат да. Баары бирөөлөр ажырашып кетти ушул сомонун айынан. Бирөөсү, бир келин да жолдошум билбейт деп коркутуп атат. Мен жолдошум билсе, мен да ажырашып кетет окшойм деп. Төлөп берет элем, ооба. Кичине түшүнүп, адамды түшүнүп, биз да кыйналып калдык да. Карапайым эл кичине шарт түзүп, неметип берсе болмок да. Аябай эле чалып коркутушат. Мен аябай корктум, чалып алып, эртең туугандарыңызга чалабыз, туугандарыңыздан төлөтөбүз деп чалды. Биз законно иштеп атабыз деди мага. Бирок айттым, у вас процент аябай чоң экен депчи. Слишком көп неметип атасыңар десе, эже биз иштеп атабыз, офистерибиз жабылган жок деп койду мага. Төлөйсүңөр деп.